Mana ошентип адамдарды Кудай ушу өзү жараткан жер шарындагы адамзат түрлөрүн жараша, ар бир түрдүн өзүнүн доорун берип койгон. Доорунун башатында турган адам болобу же болбосо башкача ат менен аталабы, бирок мен адам деп эле айтайын. Башатында турган адам менен аягында турган адамдын арасынан өзүнүн элчи тандап алып, ошол элчилер аркылуу өзүнүн китептерин жиберип турган. Ошол китептер аркылуу ошол доордо жашаган адамдарды жакшылыкка чакырып, өзүнүн акыйкат жолуна чакырып, адамзаттарды туура жолго салууга аракет кылган. Бирок ар бир эл Кудайдын берген аяндарына өзүнчө бурмалап алып, өзүн тандалган эл катары сезип, башка элге үстөмдүк кылып, жер жүзүнө бүлгүн салган үчүн ал элдерди талкалап жок кылып, кийинки башка элдерге дагы элчи жиберип, адамзат туура жолго салууга аракет кылган. Жер шарынын тарыхында мындай адамзат доорлору өтө көп болгон. Азыркы биз жашап жаткан доор бул адам ата доору. Мына адам ата доорунда дагы Кудай адам ата аркылуу биринчи өзүнүн тың китебин жиберип, Мухаммед алейхисалам аркылуу өзүнүн акыркы жыйынтыктоочу Кур'ан Карим китебин жиберген. Биз ошондо адам ата доорунда жашап өмүр сүрүп жатабыз. Кудай ар бир доордун өзүнүн китептерин гана жиберип тим болбостон, ошол китептердин маани мазмунун жалпы элге түшүндүрүп берүүчү өзүнүн пайгамбарын да жиберген. Арабчасы наби. Ошол пайгамбарын жиберип, ал аркылуу түшүндүрүп берүүгө аракет. Бирок ал пайгамбарлары же өз милдетин так аткарган эмес, же болбосо ал пайгамбардын сөзүн эч ким укпай койгон. Ошондуктан ошол элден түңүлгөн Кудай ошол элди талкалап жок кылып, улам кийинки элдерге ушундай өз аракетин жүргүзүп отурган. Биздин доордо дагы ушундай нерсе болуп жатат. Кудайым буйруса, бизге наби келет. Ал Имам Магди түрүндө келет. Аны мусулмандар Имам Магди катарында күтүп жатышат. Жүйүттөр Мессия катарында күтүп жатышат. Орустар грядущий русский царь катарында күтүп жатат. Ал эми кыргыз эл теңиримден бүткөн хан катары күтүп жатат. Бул бир эле адам. Эми мындан 14-15 миң жыл илгери жер жүзүндө көптөгөн гаплогруппалар болгон. Бул илмий далилденген нерсе. Көптөгөн Ж, С, жана Е деген көптөгөн, мен алардын баарын эсептеп отурбам, бир 10дон ашык гаплогруппалар бар экенин ошол жалпыга маалым болгон булактардан мен таап чыктым дагы. Ошол гаплогруппалар азыркы Казакстандын чыгыш Казакстан жана түштүк Урал аймагында жашап жатышкан. Мисалга алсак, биздин Катаган уруусу кыргыздарга таандык болгон, кыргыздардын арасында болгон Катаган уруусу С1 жана С2 деп бөлүнөт. Монголдор С1 жана С2 деп бөлүнөт. Казактарда бар С1, С2лер.
Мына ошо окшоң гаплар болгон. 14-15 миң жыл илгери ушул гаплар группаларынын арасына R1 деген гаплар группа түшөт. R1 деген. Бул гаплар группанын өзгөчөлүгү эмнеде? Гаплар группа өзүнөн өзү башка гаплар группалардын аралашмасынан эч качан келип чыкпайт. Эч качан болбойт андай. Гаплар группанын келип чыгыш үчүн башатында бир адам туруш керек. Бир адам туруш керек башында. Ошол адам пайда болсо, ошол гаплар группа башталат. Бул генетик илимдердин далили боюнча. Мындан 14-15 миң жыл аралыгында болжолу менен Чыгыш Казакстан менен Түштүк Уралдын аймактарында R1 деген гаплар группа пайда болгон. R1 деген. Эми Кудайдын Торат китеби, Кудайдын Забур китеби, Кудайдын Инжил китебинин китептеринде сүрөттөлгөн санжыралардын негизинде билген аалым адамдар эсептеп чыкканда мындан 14 же 15 миң жыл илгери адам ата бейиштен куулуп жерге түшкөн деген негиз бар. Бул ошол китептерде сүрөттөлгөн санжыраны эсептеп келгенде. Демек, жер шары үчүн тарых бирөө. Тарыхка болгон мамиле эки түрдүү болушун, бул илимий негизде жана легендалардын негизинде же башка маалыматтардын негизинде болушу мүмкүн. Мисалы, илимий негизде негизделген, далилденген нерсе бул жер шарыныкы эле эмес, жер шарыныкы болуп, ал эми Кудайдын китептеринде жазылган маалыматтар Марстын тарыхын баяндап жаткан жок. Илимий негизде далилденген R1 деген гаплар группа 14-15 миң жыл илгери Чыгыш Казакстанда же Түштүк Уралда пайда болгон деген маалымат менен Кудайдын китептеринде жазылган адам ата мындан 14-15 миң жыл илгери жерге келип түшкөн, бейиштен куулуп жерге келип түшкөн деген маалымат экөө бири-бирине айкалышып, бир гана нерсени түшүндүрүп турат. Экөө тең жердин тарыхы. Экөө эки башка маалымат болгону менен экөөнү бириктирсең айкын нерсе келип турат. Азыркы окумуштуулар R1 гаплар группасы эч качан адам ата болгон эмес деген сөз калп. Төгүн. Алар дагы эле биз кыргыз эл, биз A1 гаплар группасы өзүнүн тарыхын билбеш үчүн, өзүнүн бул дүйнөгө келген вазифасын, милдетин аткарууга болгон мүмкүнчүлүгүн колдонбош үчүн бизди алдап жатышат. Алданбайлы. Ишенели. Кудайдын китептеринде жазылган адам ата менен илимий негизде далилденген R1 гаплар группасы бул бир адам. Бул адам ата. Буга ишенип койгула. Бул адам ата. Азыркы видеомду ушу менен аяктадым. Сак саламатта болуңуздар. Кудайым буйрса дагы видео тартылат.